Ушу баламды аябай эле аракет кылгам, ондо бүткөндө алып калайын деп. Даже военкоматка барып аскерге жибербейм деп. 23 майга. Амам тулган күнүм, когда 23 май тулган күнү болчу, подарок кылам эске деп коюп жүрөчүм. Анан өзү жемпир жуатып, төшчөнтөгү менен таап алат повестканы. Бул эмне? Ушу военкоматка чакырган, анан медицинский немеден өттүк, анан ушу 23-үндө келесиң деди, повторно. Бул билип эле турам, бирок айтпай атам да. Бул повторно эмес, бул уже сен армияга кетип атсың кылам деп. Ошентип атам. Шок болот эле кетип калгам, ошо 1,5 жыл служба кылдым. Аябай жаман болгон. Ыйладым канча. Кеткенде тиги улуттук гвардияга түштүм деп айтты, анда телефондо эле жок болсо керек. Улуттук гвардияда эмне кылат деп буяктагылардан сурасам, ал жана площадьта желек кайтарат деп атпайбы. Бундай кичине ысыкка жүрсө да мурду канап, кусуп ушундай проблема болчу да, балам ысык күндө туруп мурду канап, ит болуп атат, жыгылып атат деп эле ыйлап эле атчумун. Анан присягасына чакырды. Барсак Атабейит деген жерде экен. Көрүп, өз көзүм менен көрүп, анан деп келгем.